Жашыл технологиялар жана чечимдер, бизнестин жашыл каражатка жетүү мүмкүнчүлүктөрү, тажрыйба алмашуу жана аймактык кызматташтык. Кыргызстанда жашыл экономиканы жылдыруу үчүн стратегиялык багыттарды аныктоо. Жашыл экономика улуттук форуму бул глобалдуу жашыл трендтерди талкуулоо жана аны Кыргызстандын экономикасына ыңгайлаштыруу жолун издөө аянтчасы. Бул аянтчага бизнес, мамлекеттик органдар жана эл аралык өнүктүрүү институттары чогулуп, жашыл чечимдерди табышат. 2015-жылы Борбор Азия аймагынын бизнес өкүлдөрү жашыл экономика багытында өз ара тажрыйба алмашуу жана аймактык кызматташтыкты талкуулоо үчүн чогулушкан. Бул демилге реалдуулукта өз ордун таап, улуттук деңгээлге чыкты. Бул аянтчада Кыргызстандын бизнеси жашыл чечимдер жана трендтерден кабар алып, жашыл каржылоого жетүү мүмкүнчүлүктөрү менен таанышат. Кыргызстандын бизнеси өз өндүрүшүндө жашыл чечим жана технологияларды жигердүү колдонуп, табигый ресурстарды сактоо менен пайда дагы табууда. Ишкер чөйрө менен мамлекеттик органдардын активдүү катышуусунун аркасында форум туруктуу мүнөзгө ээ болуп, стратегиялык багыттар аныкталган аянтчага айланууда. Бул аянтчада жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча стратегиялык документти иштеп чыгуу идеясы жаралган. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасында жашыл экономиканы өнүктүрүү программасы иштелип чыккан. Бул программанын алкагында өлкө экономикасын жашыл принциптерге өткөрүү үчүн мыйзам базасын ыңгайлаштыруу боюнча активдүү иш жүрүүдө. Табигый ресурстарды жана энергияны үнөмдөөчү өндүрүшкө өтүү технологиялары өздөштүрүлүүдө. Жашыл энергетика, жашыл айыл чарба, жашыл өндүрүш, экологиялык таза транспорт, туруктуу туризм, таштандыларды башкаруу жана жашыл шаар концепциясы бул өнүгүү программасында камтылган 7 багыт. Аны менен катар жашыл экономикага өтүү процессин колдой турган тармактык багыттар да аныкталган. Алар туруктуу каржылоо, фискалдык шыктандыруу, мамлекеттик туруктуу жашыл сатып алуулар, калкты кабардар кылуу жана билим деңгээлин жогорулатуу. Жашыл экономика 2019 форуму аймактык өнүгүүгө багытталган. Бул аймактык бизнестин жашыл принциптерге өтүүдөн таба турган пайдасы жөнүндө. Жашыл экономика, туруктуу өлкө.